Мен Муратканов Нурлан, 8 маршрутта водитель болуп иштейм. Бул жерден айлыктын албай жаткан себебинин бир жери бар да, валидатор жигиттер. Валидаторга түшкөн акча каяка кетип атат? Кимдин чөнтөгүнө чыгып атат мынакей? Муну эч ким билбейбиз. Анан директорго кирдик. Биз 1 сомдон базага түшсө кайсы айлыкты алабыз? Айлыгыңар 20 миңден болот. Жок, ошондон бери 20 миң эмес, балдар 4 миң айлык алып атасыңар. 3 миң айлык алып атасыңар да, мынакей. Мына угуп атасыңар да элдин үнүн. Анан ушул себептен бизге директор керек, бу койчу баков. Директор кетсин директор, мынакей. Биздин бир эле талап, директор кетиш керек. Биздики бул жерде мынакей зона ТО1. Бул жерде автобустарды смазка кылабыз, мотордун майын, коробканын, мосттун майын которобуз. Мына морокиндей ачык жерде. Эч кандай условия жок. Мунун баары айтылган, айтылып келатат, результат эч кандай болгон жок мынакей. Мына азыр балдар туруп тигинекей масло которуп атышат. Мына мороки жер кар эртең эрийт, могул жердин баары былчылдайт. Мынакей моторный цех биздики мына биякта. Моторный цехтин кебетеси мынакей. Ичинде эч кандай отопление жок. Ичинде эч кандай условия жок. Моторист мынакей өзүнүн күчү менен кара күчкө салып моторду чечет, моторду чачат, ушул жерден жууйт, ушул жерден тазалайт, ушул жерден ремкомплекттин баарын которот. Мына момундай жерден, мына момундай состояниядан. Мынакей бул болсо биздин агрегатный цех. Агрегатный цех деген бул биз коробканы алып келебиз бул жерге. Мынакей бир таль. Муну менен бияка коебуз дагы, анан кийин мына таштанбай кетет, таштанбай кетип мына коробканы чечет. Коробканы чачып, ичинде керексиз синхрон бар, шестеренкалар бар, алардын бар, ушу мына мустак, сквозняк болгон помещениянын ичинде иштейт. Кувалда келет абы мынакей. Бир кувалда целый автобазага. Мынакей бул биздин инструмент. Дөңгөлөктүү разбортовка, бортовканы мына ушуну колдонобуз. Арматура менен. Арматура. Биринчи жолу болот. Бул биринчиден айлыктар мен келгенден бери баары убагында берилет. Мынакей октябрь айныкы кече күнү эле берилди. Бул иш боюнча мен силерге айтып кетейин дедим элем. Силер ошо бир топ кишилер биякта бар. Силер ошо топтун кишилерине силер курал болуп жатасыңар да бүгүнкү күндө. Маселен баары башка жерде жатат. Биякта иштеп аткан правком 5 октябрдан баштап мен директор болом деп ошо аракеттерин баарын кылып жүргөн ошол киши. Анын биякта бир 20-25 колдочусу бар. Ошолорго эме деп айттыр, мен директор болуп калсам силерге баарын жакшылап, баарын эметип берем, пландарын азайтып берем, тигинтип берем деп. Ошоңуз үчүн баарын ошол тараптан чыгып атат. Анткени эртең бизде общий мекеменин 652 кишинин протоколдору келет. Ошо профсоюз боюнча. Ошого ылайыктуу бул бүгүн ошондой изучууну уюштуруп атат. Болгон ошол эле нерсе. Анан бияктан жанагындай мисалы мен эме сыйкырчы эмесмин, эртең зарплатты көтөр десе көтөрө коебун. Бүгүн баарыңар көрүп атасыңар. Сыртта ал-акыбал кандай болуп атат. Бүгүнкү күндө биз мынакей марттан баштап толук кандуу иштеген жокпуз. 2,5 ай жөн эле турдук, иштебей. Бирок негизи милицияларды, мэрия кызматкерлерин, мамлекеттик администрациянын кызматкерлерин, врачтарын баарын биз бекер ташып, ошо карантинде биз иштеп аттык. Мынакей баарыңар билсеңер, Кара суу постуна чыгып аттык, машиналарды алып келип биздин жарандарыбызды. Аэропортко чыгып аттык, иштеп аттык. Баарын өзүбүз бир тыйын мэриядан албай, баарын ошо биз өзүбүздүн милдетибиз так аткарып аттык. Бул бир кишини жумушка киргизип туруп, ошонун акчасын алган мына эксплуатация начальник болуп туруп. Эми укпула, силер да перебивать. Сиздин каяктан кантип келгениңизди айтпай эле коюң, хорошо? Каяктан кантип келгениңизди айтпай эле коюң. Мы слушали, вы оскорбляли платье. Эми мындай укулачы. Мен силерге айтайын, мына чогуу иштедик, канча жыл иштедик. Ине, адвокат болмосузсуң? Мен адвокат эмес, Бул журтчу. деген управление городского транспорта.
Так, значит, бүгүнкү ситуация боюнча бул азыр бул тарап келип айтып атпайбы, айдоочулар? Айдоочулар айтып атпайбы? Моундай ситуация болбой атат, биз зарплата албай атабыз деп. Себеби дегенде бүгүн зарплата албаган мен өзүм эксплуатацияда иштеп кеткенмин. Бул жерде план саатын аткарыш керек. Саатын аткарса акча зарплата алат. И коюлган план болот. Ошол планды аткарса акча алат. Значит, бүгүн булар пландарын аткарбай атат. Ошон үчүн зарплата аз чыгат. Байке. Запчас боюнча ал башка вопрос. Запчас боюнча, значит, бар акчалар болсо, бөлүнгөн акча болсо ошого алып келинет. Себеби дегенде бюджеттен акча каралат. Бюджеттен каралган акчанын эгер количествосы бүткөн болсо, значит, ага запчас алуу каралбайт. Анан сырткары автобазанын акчасы бул водительдердин алып келген прибыли. Ошол прибыльден да зарплата алышат, соцфондко отчисление болот, жана башкалар.